Транспорт боюнча мына Садыр Нуркожоевич атайын биз өкмөттүн самолету жок экен, туунуку мына быйыл бүтүп атат срогу. Эки жака чыкканда дагы кичине намыс керек экен деп $100 миллион топтосок, анын баарын дагы мына Бишкекке жиберип, азыр 1000 автобус алып берип, транспорт проблемасын да чечкенге аракет кылдык да. Мындан ары дагы чечебиз. Мына өзүңүздөр барып атасыздар, Ташкент кандай күркүрөп, гүлдөп, өсүп, жанып турат. Мына Душанбеге барып келгендер кандай суктанып айтып келип атышат. Мунду баарын алыска коюп, мына Алматыга эле барып келсеңиздер, 2,5 саат экен. Борбор болбосо дагы кандай өнүгүп өсүп, мына быйыл 25 километр метро курам дейт. Былтыр 11 километр, 11,5 миң метр, 11 километр метро курдук деп атышат. Айтор бүт жердин баары дүркүрөп, өнүгүп өсүп атат. Бишкек шаары тилекке каршы чоң бир айылдын центри болгондой эле кетип эле баратабыз да. Анткени жеке кызыкчылыктар, жеке ой пикирлер колунда барлардын шаары болуп баратат. Биз бул Бишкек шаарыбыз биринчиден шаардын тургундары үчүн абдан ыңгайлуу, интеллигенттүү, таза, татынакай шаар болуш керек. Анан келген конокторубуз үчүн аябай комфортабельный болуш керек. А биз эмне базарлардын, ашампулардын, лагмандардын, ушундай бир кафе, сафе бирдемелерди саткандардын шаары болуп баратабыз да. Ошон үчүн мунун баарын тартипке келтириш үчүн биз мына жаңы командага мүмкүнчүлүк берип атабыз, Айбек Жанышбек. Сонун жаңылык, сиз билген жана ишенген Умбем клиникасы эми сизге дагы да болсо жакыныраак болду. Анткени бизде жаңы филиал ачылды. Жаңы клиникабыздын ачылышына карата март айынын аягына чейин 20% арзандатуу каралган. Андыктан келип, өзүңүздүн жана жакындарыңыздын ден соолугуна кам көрүшүңүздү сунуштайбыз. Биздин жогорку даражадагы дарыгерлер төмөндөгү адистиктер боюнча кабыл алат: стоматология, гинекология, терапия, лор, хирургия, педиатрия, урология, УЗИ жана башка адистиктер. Лабораториялык анализдин 5000ден ашуун түрү алынат. Жогорку даражадагы стерилизациялоо. Биздин дарек ВДНХ метросу, Кондратюка көчөсү 2. Телефон номерибиз 8925 103 22 55. Кабыл алууга алдын ала жазылып келүүңүздөрдү суранабыз. Инвесторлордун баары каяка келет? Бишкекке келет да. Чоңалай менен Акталага барбайт. Анан биздин кыргыздарды бар десең барбайт. Анан инвестор ошол жака бармак болду. Демек сиздерге, инвесторлорго эң ыңгайлуу шарт Кыргыз Республикасы боюнча Бишкекте түзүлүш керек. Жана айтып аткан азыр урматтуу мэр айтып кеткендей, даяр ТОлор, даяр бизнес проектилер, даяр архитектуралык чечимдер, даяр подключениялар бар эди. А биз инвестор келсе айтабыз, ал байкуш бирөөнүн жерин сатып алат, андан башталат. Бишкекте пласет. 2 квартира бербесең бербейм. Ошо аягына чейин бүткөн. Бишкекте пласеттин ал бойлерине чейин бүт баары тең, акча бермейинче бүтпөйт. Өзүм башыман өткөнүн айтып берейин силерге. Атасы Бишкекте пласетте иштейт, баласы берки компанияда. Ал компанияны албасаң, сени подключать этпейт. Ушундай круговой поруканын баарын жокко чыгарсын деп, азыр мына сиздерге тапшырма берип атабыз. Карап чыккыла ошо жердин баарын. Бишкек водоканалын бербейт, мощностьтун баары. Мощностьтун баары бир жерде болуш керек. Агентство развития Бишкекте бүт баары туруш керек. Мына бул жерге курсаң, мына суусу 100 метрден подключение берет. Электричествосы 200 метрден, газы жанынан өтөт деп, алардын келгенден кийин Кудайдын коногу катары аларды тозуп алыш керек. Куда тоскондой эле. Тозуп алып, бүт болгон аракетибиздин баарын жумшап, аларды бияктан кетирбешибиз керек. А биз аларды по кругу ада пускаем. Ал иштеке баштайлы, ему уже надо отдать 5-10 квартир, только чтобы начать строительство. Глава пуну дагы бердик. Эгерде мунун баары токтолбосо, анда биз бөлөк чара аракеттин баарын көрөбүз. Инвесторлор үчүн эң ыңгайлуу шарт, дагы бир жолу айтайын, Бишкек шаарында болуш керек. Өзгөчө тартип киргизгиле. Бишкек шаары борбордук шаар деп коебуз дагы, эчтеке менен айырмаланбайбыз. Ошон үчүн Бишкек шаарда бирдемени курам десең, соода кылам десең, Бишкек шаарында жашайм десең, өзгөчө тартиптин баарын мэр өзү киргизе алыш керек. Сиздерге автобустардын баарын бердик. Мен биринчи курста келгенде Бишкектен жүрүм туруму боюнча бизге лекция окуп беришкен. Биринчи курста.
Ректор баш болуп Журавлев Владимир Михайлович деген. Айылдан келдиңер, Ломоносовтагы жөө келген, силер де келдиңер окуганы. Бирок бул деген столица Кыргызстандын. Жерге түкүрбөгүлө, какырбагыла, батын кеңери таза кылгыла, кир кийим менен троллейбуска кирбегиле, жарандардын баарын коркутпагыла деп ректор өзү лекция окуп баарыбызга. Биз троллейбуска кирердин астында батынкелерибиздин баарын тазалап, кийимдерибиз кирип болсо троллейбуска түшпөй жөө басчыбыз да. Ошондой атмосфераны кайра келтиришибиз керек биз Бишкектин өзүндө. Мына баягы ыраазычылыгын айтып атат, абдан аябай сүйүнүп калды. Жумушка келатканда эле бучиктер менен нервничтетип, жинди болуп келчү элек дейт. Баарыбыз. Үйгө баратканда огош бетер дейт, эшикке чыккың келбей, үй бүлөлөрүбүз менен урушуп тытышып эле жатчу элек. Азыр мына ошо жанагы жаңы автомобиль саткан базарыңар жакта, Айбек Жанышбек. Автобус келсе, элдин баары артынан жүгүрүп баратып, кайра токтоп калабыз дейт. Кийинкиси дагы келет да, буюрса деп. Азыр уже киши катары жумушка да барып, жумуштайын да келип калдык деп. Мына ошондой эле элдин баары тең өзүн сезиш керек да, Бишкекке келген. Бишкектин центринде семишке саттырбагыла деп канча айтам. Самсы, мамсы бирдеменин баарын саттырбагыла дейбиз. Жакшынакай мероприятиянын баарын өткөзүп атабыз. Тазалык 40 тонна чыгарды мусор. Уят да ошонун баарын. Бөлөк мамлекеттин баарын карап атпайбызбы? Өздөрү акырын өзүнүн мусорун алып кетип атат. Ошонун баары тарбия, таалим болот. Астыга ошон үчүн жылышыбыз керек.